Assalamu alaikum. Машина KG каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ыйык мусулмандар үчүн, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар үчүн болгон Курман айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Машина KG жамааты сиздерди куттуктайт. Бардыгыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр, бакыт талай, жергебизге тынчтык, аманчылык, жерибизде болсо молчулук болсун. Алла таалам бардыгыбызга эң жакшы күндөр насип этсин деп ошондой тилектер менен мен адаттагыдай өзүбүздүн көрсөтүүбүздү Ош Жапалак автоунаа базарынан баштамакчымын. Бүгүн 11 август 2019 жыл. Аба ырайы бүгүн 34 градуска чейин чыгат деген маалыматтар бар. Ысык аба ырайы. Валюталар курсу боюнча айта кетсем, доллар 69 сом 60 тыйын деп көрсөтүлүп аткан. Акыркы көргөнүмдө өзүңүздөргө маалым болгондой биздин видеолорубуз бир нече бөлүктөрдөн турат. Айта кетчү нерсе, биздин көрүүчүлөрүбүзгө, жаңы көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө биз 100 000 жазуучуларыбыз болгондо аныктап ким активдүү болгон биздин көрүүчүлөрүбүзгө белектерибиз бар. Ошондуктан ар бир видеобузду көрүп, толук акырына чейин класс басып, жана сөз комментарий жазыңыздар. Комментарийге карап биз сиздердин активдүүлүгүңүздөрдү аныктайбыз. Анда эмесе баштай берсек, ол жерде көрүп турганыңыздардай көбүнчөсү трактор, грузовой жана Mercedes Sprinter'ден турат. Азыркы биринчи тартуулай турган видеолорум. Биз менен бирге болуңуздар, анда баштадык. Мо трактор боюнча айта кетсем, бул Кытайдык болсо керек, Lowell деп турат. Аты Кытайдык экен, Кытай иероглифтери турат. Жылы 2008. Так, телефон номерлери азыр байкалбай атса айта кетейин: 554 41 41 14. Майрамга байланыштуу машина базарга келген машиналар дагы аз, кардарлар деле аз. Мынандай машинасында отуруп маалымат бере турган анда адамдар тем более аз. Байкап атканыңыздардай жок эсе деле. Эң негизгиси баасы болгондуктан мен ээси болгон автоунаалар деле тартып кетем көбүнчөсү. Мо КамАЗга не болалы, мануэль, самосвал. Телефон номерлери эси жок экен. Фура деп та көп суранып аткандар эле. Фура мынандай кыска мынандай будка. Ушулар барбы эми көбүнчөсү bizde. Мындай эси жок. Кызыккандарга маалымат ушундай. Mercedes-Benz Gigant 711 модельде. 1989 жылы. Телефон номерлери. Айтылыш баасы 450 000 сом деп атат. Эси. Mercedes-Benz Atego 816 модель. Свежий келиптир Германиядан. Кече жакында эле дейт. Грузовой будка.
кичине ушул жөнүндө маалымат бере кетейин жакшыраак. Мынакей өзүнүн германский номерлери менен экен. Кагазына маалымат берсем 2008, объему 4-5, телефон номерлери ээсинин сыртынан жакшы, тунук эле көрүнөт. Германияда келген абалы да, эч краска болбоду. Вот, ежемесячно, как говорят, из Германии. Вот. Мынакей. 07-19 выехал из Германии. Анакей. 31 только выехал из Германии. Вот, Анакей. только 10 дней. Ушундай номерлер ушундай түшүндүрөт экен да, көрсө ошол цифралар, Да. Жакшы. Эми азыр ички салон көрсөтө кетейли. Списовка, аптека, все четко. Тахометр, микрофон, немецкий дорожный план. Люк бар. Жакшы. Мына приборный панелдердин жагында бир көрсөтө кетейин. Мындай корректировкаланат экен. Эми будка жака өтөлү. Будканын өзүн ичин да тартып берейин. Лестница бар. Мынакей. Заводской лестница. Мынакей жакшы аябай. Мынакей мындай чыгып. Будка термобудка болуп калабы? Изотерма. Отопление зимой можно греть. А рефрижератор жок, Есть рефрижератор? В холодильник. Холодильник нет, вот там можно ставить холодильник. Бирок мындай койсо болот экен установкага. Ички абалы ушундай. Анан машинанын баасы $23,000 деп атат, айтылыш баасы. Мохово 2012 жыл самосвал. Телефон номерлери жана баасында жазып койгон $25,000. Плюс торг бар деп турат. Жана ушул эле жанында дагы КамАЗ самосвал. $1991 баасы жана телефон номерлери. Mercedes-Benz бус сапок 208 моделде. Ичи жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырып жасалган. Кагазынан маалымат алсак, 1992 телефон номерлери ээсин. Айтылыш баасы 200,000 сом, Mercedes-Benz Sprinter. Бул не бая полугрузовойбу? Чисто пассажир 20 места. Чисто пассажир 20 места. Сиденьялар байкалбайт же алып койдуңузбу? Сиденьялар үйдө турат. Үйдө турат, бирок даяр да? Двухскатный экен, Двухскатный 2007, объему 2.2. Телефон номерлери айта кетейин 509 37 92 37. Кагазынан жакшы көрүнбөй атса сиздерге. Коробка мост жакшы абалда деп атат. Жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырып жасалган. Капталынан эшиктен кирет экенбиз, киргенде ичи ушундай абалда, бирок сиденьялары бар дейт, ээси үйдө бар дейт, берем дейт. Салондун печкелеринен бери бар. Люк бар экен, салонный печка дагы бар деп атат. Мына кошумчасын. Салонный печкасы могу жерден урат окшойт, Эми байкашымча. Баасы 500,000 сом деп атат, айтылыш баасы. Mercedes-Benz Sprinter 412 модельде. Бул да двухскатный экен. Жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырып жасалган ички салону.
Жылы 1997, объему 2.9 TDI, телефондору 777 22 45 71. Так, двускатный дегенім мына. Ішкі салонына қайрылсақ, полкалары бар қапталында. Жана ең арқа жақта люк бар екен. Сиденьялары мынандай жашыл түсті. Подголовниктерінде чехолдары қадалған ақ. Торпедалары өзінікі дейді. Родной. Так, бағасы қанша болып атат ем? 600 000 сом айтылыш бағасы. Арқа жағын бір көрсете кетейін. Mercedes-Benz Sprinter. Қанша? 300 қаншаншы модель? 316 модельде. Грузовой, двускатный екен бұл дағы. Двускатный деп та көп сұранып қалышат. Біздің көрушілеріміз мынаки тартып кетіп отам. 2000 жылы, объемы 2.9, телефон номерлері. Айтылыш бағасы 600 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter Delfin. Жүргінші ташан лакташтырылып жасалған ішкі салону. Жылы 2006, объемы 3.2, телефон номерлері. Айтылыш бағасы 750 000 сом. Mercedes-Benz Sprinter. Ондай жасалғаланып тұр. Көріп отасар, обвестеріне тұрады. Хром пароктору, баллондору летый дискте. Зимний екен. Телефон номерлері шығарылған жылы 2001, объемы 2.2. Арқа жағында көрсете кетейін. Камера заднего вида да бар екен. Аз ішкі салонда тартып берем. Так, ішкі салонына қайрылсақ. Кіргенде машинадан торпедасы, жана магнитола Pioneer, монитор менен мультимедиа. Так. Мындай екі люк бар екен. Алдында жана төр жағында. Қапталдарында да полкалар бар. Сиденьялары шундай сүрөттө материалда. Қошымша мынандай телевизоры да бар екен. Айтылыш бағасы қанша болып атат эле? 600 000 кеми бар. Mercedes-Benz Sprinter грузовой, бортовой, двускатный екен. 412 модельде Германиядан келіптір. Свежий. Есі көрінбейді, бірақ мынандай көзіме аябай жақсы жүріп атат. Машина таза мындай эле көрінеді, чаң басқаны мен. 1998, объем 2.9, телефон номерлер 557 79 79 07. Қызыққандар чалып, есінен малымат алып, бағаларымен егер жақса бағалашып алсаңыздардағы болады. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргінші ташағанға лайықташтырылып жасалған германский номерлер менен. Машина тұнық таза көрінеді. Ішкі салонына қайрылсақ, сиденьялары шында қызыл, ортасы ақ, ашық түсті материалда жасалған екен. Қапталдарында полкалары бар. Потолок жана чеке тараптары мынандай под дерево болып жасалып тұр, мебельный. Ол жақта
центральный консольда монитор бар екен мультимедиасы менен. 6 штука механика. Так, басы $15.000 деп атат. Айтылыш басы.